Бүгүнкү чыгарылышта Дастан Жумабеков Анжеликанын спонсору. Ырчы Чолпон Талипбектин уйсай албай кыйналып жаткан видеосу тарады. Назира Айтбекова Курал Чокоевдин үйүм унам жок деген видеосуна жооп берди. Айзада Жамгырчиева никелешкен шакегин чечип салды. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дастан Жумабеков Анжеликанын спонсору. Кыргызстандагы факт-чек KG сайты Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары жана башка интернет булактарына чыккан айрым маалыматтарды тактап, фейк аккаунттар менен күрөшүп, жалган маалыматтарды ачыктап турат. Мындан 3 күн мурун Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго таандык делген Instagram баракчасынын аз гана убакыттын ичинде абдан көп катталуучуну топтогону тууралуу иликтөө иши жарыяланды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго таандык делген Instagramдагы Жа Жумабекова баракчасына аз убакытта 100 миңден ашуун киши катталган. Факт-чек KG басылмасы спикерге таандык делген бул баракча кантип заматта популярдуу боло түштү деген суроого жооп издеп иликтөө жарыялады. Атайын программалардын жардамы менен жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгында спикердин Instagram баракчасынан Ырчы Анжеликанын да ысымы чыккан. Ырчы Анжеликанын Instagramдагы гиф ойдуна демөөрчү болгон 169 адамдын ичинде дал ошол Жа Жумабекова баракчасы да бар. Жыйынтыгында факт-чек басылмасы Жогорку кеңештин төрагасынын Жа Жумабекова жаңы аккаунту 2020 жылдын 1 мартында түзүлгөн. Ошол эле күнү 1 пост жарыяланган. Буга чейин бул аккаунт эч кимге таандык эмес болчу. 2,5 айдын ичинде спикер конкурстар аркылуу 142 миң абонентти чогултууга жетишти. Катталуучуларды табуу үчүн төрага белгилүү Ырчы Анжелика менен кызматташат деп жазган. Ал эми сиз бул тууралуу кандай деп ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ырчы Чолпон Талипбектин уйсай албай кыйналып жаткан видеосу тарады. Айзада Жамгырчиева никелешкен шакегин чечип салды. Я мужчина твоей мечты. Поздравляю, ты мой жена. Теперь тебе все нельзя. Телефон весь контакт удали. Из контактной страницы удали. Брэд Питт не смотри, меня смотри. Дом 2 не смотри, Барба смотри. Фейсбук не ходи, ноутбук не бери. Кухня сиди, баран вари. Туда... Куралдын ырчылар бай эмес деген видеосу жакты абдан. Биз артисттер бири-бирибиздин жашоо турмушубузду билебиз да. Сырттан көргөн адамдар укмуш, жыргал жашоо, бай жашоо ушулардыкы дешет. Чет өлкөдө болгонду, бизде андай жок. СССРдин эл артисттери бир бөлмөлүү жатаканада жатышат. Белдүү актер, актриса эжелер 10 миңге жетпеген айлык ак алышат. Бирок тырбалаңдап, тигил жакка чуркап, бул жакка чуркап, бирдеме кылып жүрөбүз. Мамлекеттен келе деген жерибиз жок, жардыбыз. Анан оңду уна айдап калсак, аны аябай кыйкырып мактанабыз. Оңду үйдө жашап калсак, аны аябай түз эфирге чыгып алып, жар салабыз. Оңду көйнөк кийсек, кайра басабыз. Көрбөгөндөн көргөнү курусун, анан эмне кылабыз? Курал экөөбүзгө окшогондор тапкан ташыганын алгач ата-энебизге чаптайбыз. Алар оңду үйдө жашасын, жөө баспасын дейбиз. Өзүбүз эптеп бир бөлмөлүү батир алып жашайбыз. Бирок өлө бактылуубуз, жүрөгүбүз тынч. Ата-эненин карызынан кутулуп аткандай. Анан эле эл сенде жокпу дешет. Ылайым болсун, озуң аргамай. Өткөндө бир ырчы квартирасынын акчасын төлөй албай атканын жазды эле. Айрым адамдар сооп болот деп аябай ичиндеги кусундуусун төгүшүптүр. Коррупционерлерге төккүлө да ызаңарды. Ырдап анан сүйлөп алган акчабызда эмне айып? Азаматсың Курал, чындыгың үчүн рахмат деп жазды Назира Айтбекова. Ал эми сиз буга кандай карайсыз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Жигиттерге шерменде кат жазган Гүлзат Ормонбекова догурунган жигиттерге дагы ыр арнады.
19 майда Москвада жашаган жердешибиз акын Медайым Гүлзат Ормонбекованын интернет айдыңында жарыяланган жигиттерге шерменде кат ыры кыргыздын кыйырына тарады. Анда акын айым эл башына күн түшүп турган учурда жалган данныйларды жасап алышып, жардамга муктаж болуп жалдырап кала берген наристелердин, кош бойлуу аялдардын, балалуу энелердин алдында Кыргызстанга биринчи учак ачышкан кыргыз жигиттерди каргап, каттуу нааразычылыгын билдирген. Сот тармактардагы коомчулук 90% Гүлзатты колдоду.